Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lâkibatul imtâkin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn. Allahümme Rabbi yasir ve la tuassir ve tammil hayr. Hurmatly jigitler, bugünkü tema 30. bette nisbatul alfaz lil maani. Lil bu jerdagi lil maani degende maani dep жазып алсаңар. Линен максат ма. Анткени биз миятул амилде ошондой маанилерин өткөнбүз. Карагыла, нисбатул алфаз маал маани. Сөздөрдүн маанилер менен болгон байланышы. Мындайча бир сөз бар, бир канча маанини берет. Бир сөз бар, бир экиле маанини берет. Бирок бир сөз бар, 5-6 маанини берет. Ошо. Анткени негизден биз муну бул жакта канчанчы бетте окуямыз? 25-24. Мабахисул алфаз. Сөздөрдү изилдөө темасында 25 бетте окуямыз. Мутавати, мушаккак, муштарак, манкул, хакыйка, мажаз деп. Ошондо өткөнбүз. Эми бул жерде дагы көп токтолбойлу, бирок үстүртөн өтүп кетебиз иншалла. Кала имам Ахтар айтып атат рахимахуллах: Nisbatu ve nisbatul alfazi lil maani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Maniler menen bolgon sözdөрдүн ортосундагы байланыш 5 aqsam 5ке бөлүнөт bila nuqsani. Андан ашыкча да эмес, андан кем да эмес деп айтып атат. Бул кимдердин көз карашында? Мантыкчылардын. Биринчиси тавату. Тавату деген ошо жанагы биз эмне дедик? Муафака, дал келүү дегенбиз, Тавату, дал келүү. Ташаккук дегенде бул жанагы уккан адам, бул жактан уккан адам эмне болот? Шектенип калат. Мисалы, кайсысы дагы агыраак десең, сүт акпы же болбосо кара акпы десеңчи. Туурабы? Муну өткөнбүз. Анан тахалиф ошо жанагы карама каршы келет. Вал иштирак жана шериктеш болот. Буга айтканбыз, мисалы, айн деп. Айнул жария деп айтпадык, айнул басира деп. Анан аксуху тарадуф. Эми бул жанагы биздеги жанагы кыргыз тилинде деле антоним, синоним дегендер бар го, ошолор да. Эми биз муну өткөнбүз. Бирок бизге керек болгон нерсе мына ылдыйкы. Ва лафсу, эми лафстан максат ошол жанагы мустамал лафста. Адамдар колдонгон сөз. Жанагы лафз бөлүнөт десе эле дагы кайсы кайгы жагынан бөлүнүп кетти деп мындай шектенип калбагыла. Анткени биз айтканбыз, бир нерсени ар тарап жактан би'тибар деп коет, ар тарап жактан караганда ошол нерсени дагы жакшы түшүнөбүз да. Эми бул жерде ал-лафз имма талабун ва хабарун болуп бөлүнөт дейт. Биз муну мантык кечиресиңер балаг илиминде да окуганбыз, Мындай айтканда таксимул мураккаб деп айтып койсок да болот. Муфрат эмес, мураккаб канчага бөлүнөт экен? Талабун ау хабарун болуп. Вал аввалу саласату сатузкар. Биринчиси үчөөгө бөлүнөт, аны азыр айтабыз дейт. Эмне дейт? Ошол биринчиси дегенде максат кайсы? Талап да. Талап кылуу, хабар жөн эле хабар берүү, билесиңер. Эми ошол талап негизинен өзү башка китептерде талапты экиге бөлөт да, жигиттер. Ал-фи'л, анан ат-тарк кылып бөлөт дагы. Ошол анан фи'лди 3кө бөлөт. Эми биз мынтип түшүнүп алгыла. Бул жерде ошо талап кылуу өзү 3кө бөлүнөт дейт. Анын биринчиси амрун исти'ла, амрун маал исти'ла. Амрун дегенде мисалы сен бирөөдү буйрасың, туурабы? Бирөөдү буйрасың. Бул исти'ла бийик болот дегени мындай да. Сен мындай өйдөдө тургандай болуп буйруп атпайсың го, мисалы. Мисалы сен бир жерде шефсиң деп коелу. Анан келсең таза эмес. Анан сен аларды тазалагыла деп айтып атасың, мисалы. Бул эмне болот дейт? Буйрук болот дейт. Амр хадир, амр гайб бул жанагы нахв сарфта бөлүнөт. Биз бул жерде мантыкчылардын көз карашын алып атабыз, жигиттер. Ва аксуху дуа дейт. Анын тескериси эмне дейт? Дуа. Дуа деген сөз. Азыр бул жакта айтабыз, дуа деген эмне? Хуа талабу минал адна ила ала. Ал бир талап кылуу эмне? Төмөндөн жогору карай. Мисалы биз дуа кылабыз кимге? Алла Таалага. Алла Таала кудуреттүү зат. Бизди жараткан. Биз да жаратуучубузга эмне кылабыз? Дуа кылабыз. Ва фи тасави
фәл-илтимас уақа. Тасави дегенде жанагы ошол эки жактан бирдей болгондо ал илтимас болот дейт. Илтимас деген сөз жанагы кичпейилдикке деп мындай бир досуңдан неме кыласың го, суранасың да, сураныч. Ушинтип бөлөт дейт. Мейли, бул жагын айтабыз. Карагыла жигиттер. Акул Абдулмалик Абдурахман Саади айтат. Сабаqa anna bayyana an-nisbata bayna kulli kulliyayn wa ma'nahu. Biz эки күлли болгон маанидеги сөздөрдүн ортосундагы байланыштарды эмне кылганбыз? Маанилерин кошо баяндагамыз мурдагы сабакта. Анткени нисбат байна кулли куллияйн деп дыска сызганбыз да. Ал канчага бөлүнөт дедик? 4кө. Ва закарна лаху саба асма. Анан ал жерде биз силерге канча 7 ысымды айтканбыз дейт. 7 кайсы бул? 7 ысымды айтканбыз. Ошо жана 25-чи бетти карасаңар. Ооба. Ошол жерде 7 бар эле. Муштарак мажаз, манкул, хакыйка деген. 7 болчу. Жанагы бул неме болгондо негизинен мусаммиятул муфрат болгондо, туурабы? Вал мусаннифу, мусаннифтен максат ким? Имам Махтари айтып атат. Кад закара фи хазал абият. Бул байтта мындайчында бул ыр тизмегинде минха хамса, 5-өсүн айтты дейт. 5-өс кайсы? Тавату, ташакук, тахалуф, иштирак ва тарадуф. Ушул 5-өсүн айтты. 25-чи бетте дагы 2-өн кошкон ага. Кайсы 2-өн кошкон? Жок. Кулли жузи. Манкул. Жок берке, хакыйка мажаз анан манкулдарды айтып атат да. Ошону айткан дейт. Эми бул дагы неме болуш үчүн, ачык болуш үчүн муну бизге ким кошуп атат? Абдулмалик Абдурахман Саади кошуп атат. Атак негизинен Имам Махтари 5-өсүн эле айткан да. Хамсат аксан биле нуксанды айтып атпайбы? Түшүнүктүүбү? Эми карагыла. Сүйлөм бүттү. Сумма андан кийинде кассама бөлдү ал-лафса, лафси, лафстан максат эмне? Мустамал лафз. Ошо колдонулган, жанагы мухмал эмес. Мааниси бар, мааниси жок эмес. Мисалы биз буга айтпадыкпы? Чай пай ичели депчи. Чайдын мааниси бар, пайдын мааниси жок. Бул жерде мустамалул немеде? Мустамал лафзды айтып атат. Кассама лафса ила хабар ва талабын. Ай инша. Хабар менен анан талабы кылып экиге бөлдү дейт. Мантыкчыларда да ошентип бөлүнөт экен. Хабар жөн эле хабар берүү, талап деген бир нерсени талап кылуу, ай инша. Экинчи атай. Эмне үчүн ли байина аннал максуда фи хадал фан. Ачыктоо үчүн бул илимде негизги биздин немебиз, максатыбыз, түшүнүгүбүз хуал хабар ла талап дейт. Көрдүңөрбү? Жана биз азыр бөлүп атпайбызбы, мисалы бул мустамал лафз дегенде максат жанагы таксимул мураккаб. Муну өзүнчө дагы мен хайсу талаби хабари ал жагынан алып караганда талаби жана хабари кылып эки бөлүп атпайбызбы? Анын дагы бизге талаби керек бекен? Керек эмес. Мантыкта бизге хабари керек да. Анткени хабариди бул жакта айтат жигиттер. Айрыкча 2-чи бапта айтат, ошону айтабыз. Кадия деп айтабыз. Вали мазиди фаида, эмне пайда болуш үчүн талабиди дагы 3кө бөлүп атат да. Жөн эле пайда алышың үчүн. Так негизинен мантык илиминде көп керек эмес, ал көбүнчө башка илимдерде керек. Баяна анва талап. Эмне ошо талаптын не түрлөрүнү неме баяндап берет, уасмаху анын аттарыны. Мин хайсу мен тасра минху. Түшүнүктүү, Эми карагыла, эми ошо талаптын биринчиси ал-амр. Амр дегенде эме десе, хуа талабу минал ала ила ладна да. Хуа талап, ал талап кылуу минал ала жогорудан ила ладна төмөнгө карай. Мисулу акимус сала. Эми бул жерде ошол Курандан аят алып келиптир, Анам сүрөсү. Анам сүрөсү 72-чи аят. Алла Таала бизди буйруп атабы, Алла Таала кудуреттүү зат. Намазды тургузгула деп бизди буйруп атат. Эми Алла Тааланан бизге буйрук келип атат да. Мындайча айтканда бул жанагы амр дегенде бул жанагы хуа талаб минал ала ила ладна дегенде хисси мааниде эмес.
Бийикте туруп алып бизди буйруп атат дегенде мааниде эмес. Аны биз эле буйрабыз. Даражасы улуу. Бул жерде кудурети улуу деген мааниде да. Бул биринчиси. Экинчиси ад-дуау хуа талабу минал адна илал а'ла. Ал ылдыйдан өйдөгө карай. Биз кимге дуа кылабыз? Алла Таалага. Мислу Араф сүрөсү 151-аятында айтат экен: "Роббигфирли", Аллахым мени кечиргин деп. Аллахым бизди кечирин деп кудуретиге биз эмне кылабыз? Дуа кылабыз. Эми бул жигиттер негизинен бул тооба эшигиничи, тооба эшигини биз дайым ачышыбыз керек да. Ифтах абваба тауба дейт го. Тооба эшиктерин дайым ачкын. Ликулли дакыйка, ар бир секундда. Ар бир секундда биз Алла Тааладан эмне кылышыбыз керек? Истигфар суранышыбыз керек. Эми үчүнчүсү ал илтимас. Илтимас деген бул жанагы сураныч. Хуа талабу мина шахс лил мусави мартаба. Мартаба деген жанагы даражасы, даражасы бирдей болгон бирөөдөн эмне сурануу. Мисалы силер азыр баарыңар теңсиңер, чогуу окудуңар 4-5 жылдан бери. Силер бири-бириңерден бир нерсени сурасаң, доске кечиресиң, сураныч алып берип коесуңбу, телефонду деп коесуңбу. Бул илтимас болот да. Амыр болбойт. Амыр болбойт. Же болсо дуа да болбойт бул. Бул жөн эле сураныч болот. Кан тaqul дейт, сен досуңа эмне айтасың? Лизамилик, ихфаз, бул акчаны катып тур. Вала талап же болсо ойноо, кел сабак окуйбуз деген мааниде да. Эми ушинтип бул жерде эмне талапты 3кө бөлүп айтты. Эми жигиттер, мына негизги сабак бүгүн 31-ci bette bayanul kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyya. Bayan açıktoo, kul degen emne? Anan kulliyatu degen emne? Anan juz degen oşo kuldun ele juz'u, jarımı. Kulliyatu degen bul juz'iyatın jamı. Neme? Jarımı. Мындай жигиттер ушул бул ушундай тема бар, мантыкта жаңы тема. Бул жанагы ошол биз азыр биринчи бапта деп мантыкты экиге бөлүп атпайбызбы? Tasavvurattan tasdiqat bağı. Biz aşağı tasavvurat bağında жүрүп атабыз да. Tasavvurat bağında жанагы тарифке жеткенге чейин, макаситке, негизги максатына жеткенге чейин биз мына кул куллия, жуз'ия деген нерселерди түшүнүшүбүз керек болот да. Ошон үчүн муну айтып атат. Андан сырткарыда азыр айтып атпайсыңарбы силер жанагы биз ошол усулу фик илиминде кул куллия, жуз'ия деген нерселерди айтып кетти устаз, анан ошону жакшы неме кыла албай калдык депчи. Мына эми ушуну мына мантык илимден түшүнөбүз да. Карагыла, кеттик. Бисмилла. Кала имам Ахтар айтып атат. Ал-куллу хукмуна алал мажму'i ка кулли зака лейса за вуку' wa haythuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'd huwa al-juz'iyya wal juz'u ma'rifatuhu jaliyya. Эми азыр мунун биринчи астын бир сыйра окуйбу, анан ачык дагы эмне кылабыз? Ырт тизмегине кайтабыз. Акул Абдулмалик Абдурахман Сади айтып атат, ачыктап атат. Тариду фи хазал илм. Бул илимде келет эмнелер? Алфазу мутажанисатул иштиқақ. Жанагы жинси бир иштиқақ деп айтып атпайбы? Мисалы бул жинси бир иштиқақ деген билесиңер, бул жанагы неменен өткөн? Сарф илиминен. Не деп койдук муну? Тамырлары. Тамырлары. Тамырдан чыккан сөздөр. Тамырдан чыккан сөз. Мисалы эмне үчүн муну айтып атат? Мисалы мынау кул деп эле айтып атпайбы? Кулдан өзү жазылышы сыйгасы бирдей болуп атпайбы? Кулдан куллияту анан кулли болуп чыгып атат да. Бир эле сөздөн ошондой нерселер чыгып атат. Бирок ал үчөөсүнүн мааниси үч башка, мисалчы. Азыр ошону эмне кылат, айтат. Илля аннаха фил вaqi мухталифатул маана. Бирок алар дейт, мындай жазылышында, сыйга жазылышында бирдей көрүнгөнү менен кул эле. Жалпы дегенде. Бирок мааниге келгенде дейт, фил вaqi деген нерсени көбөйтүп атабыз, зехинде эмес, фил хариш да, фил вaqi дегенчи. Muhtalife, manileri her türlü deydi. Дайчкында жазылышы бир, бирок анын ичине келе турган болсок, ичинде аябай толтурган маанилери бар экен да. Ушундай эмнелер бар экен жигиттер, сөздөр бар экен. Вал мураду ва илайка ta'rifuha
Азыр саңа ошол жанагы тарифтерин айтабыз дейт, максаттарын айтабыз. Ва мин самма юмкинука тамиз байнахума. Андан кийин ошол жанагы бири-бирине ажыратканга эмне болот? Мүмкүнчүлүк болот. Мындайча айтканда, азыр аныктамаларына өткөндөн кийин анан эмне кылабыз? Бири-бирине салыштырабыз. Негизинен жигиттер биз билебиз, илимдер бул терминдер менен не айырмаланат да. Ошон үчүн баардык нерсенин аныктамасын биз түшүнүшүбүз керек. Аныктаманы билмейинче сен бир илимди түшүнбөйсүң. Эми карала, кет. Биринчиси кул. Кул деген эмне? Хуал мутараккибу минал ажза. Сизип койгула. Кул деген эмне? Хуал мутараккибу, түзүлгөн минал ажзаи, бир канча бөлүктөрдөн. Ажза деген сөздүн аягын өзүнчө сызгыла жигиттер. Карагыла, кул менен куллиянын айырмасы. Кул дегенде анын астында ажза болот, кул. Анан экинчиси болуп атпайбы жана куллияту. Куллияту болуп та менен келгенде анын астында эмне болот? Афраттар болот. Маркер барбы? Мисалы карасаңар, бул жакта да бар экен. Мисалы, кул болгондо анын астында эмнелер болот? Астында ажза болот. Ажза. Жүздөр болот да, мындай айтканда. Эми куллият болгондочу. Куллияту болгондо. Куллият болгондо. Анын астында эмнелер болот? Афрат болот, унутпагыла. Афрат. Биринчи бизге азыр керектүү нерсе ушул. Кул дегенде анын астында ажза болот, жүздөр. Мындайча айтканда, кул дегенде бул нерсеге айтылынат да. Мисалы, бул деле нерсе болот. Эми нерсе дегенде ошо жанагы атын затын билдирген нерсе. А бул бөлүнөбү? Бөлүнөт. Мынасы эмне болот экен? Ажза болот. Азыр муну бул ажза эмес, бул афрат болот десек туурабы? Жок, анткени кулли башка бул. Карагыла, кул башка, куллиятун башка. Элби? Ошолордун айырмасын айтат эми. Wal hukmu fiha yakunu alal ajza. Көрдүңөрбү? Анын өкүмү alal ajza ошо бөлүктөрүнө берилет дейт. Муштамиятан la ala kulli fardin minha. La ala kulli fardin minha дегенде дагы сызгыла, астын өзүнчө сызып койгула. Негизинен аныктама ошол жерге чейин да. Карагыла, кул дегенде жигиттер бул жанагы астындагы ажзаларга берилбейт. Муну кантип түшүнөбүз? Кул дегенде хуал мутараккибу минал ажза вал хукм, өкүм берилет фихи якуну алал ажзаи. Ошо жүздөргө. Муштамиятан ла ала кулли фард минха. Бул мындай азыр. Мисал менен бил мисал яттадихул макал деп коет, эми карала, мисал менен түшүнөбүз азыр. Куллул мусаллин ясжидун. Бардык намаз окугандар эмне кылды? Сажда кылды. Ай би мажмуихим саждун. Жалпылай сажда кылды. Вала юқсад бидалика анна кулла фардин минхум саждун. Бул жерде максат жанагы ар биринин сажда кылганын максат кылган жок дейт. Мындай мынтип түшүнбөй коела. Кул дегенде биз жигиттер, кул дегенде бул мындай бөлүнгөн бир нерсеге айтылат деп койгула. Бөлүнгөн бир нерсеге. Мисалы, телефон. Телефон десе чалынып атпайбы? Телефон бөлүнөт. Батарейкасы бар, анын чехолу бар, экран бар, клавиатура башка ичинен дагы. Ушул нерсеге эгер мындай телефонду мисалы батарейкасын чыгарып туруп, бул телефон десең болобу? Болбойт да. Мисалы карагыла, мындай кул дегенде эмне түшүнөбүз? Кул дегенде бул нерсеге айтылат биринчиден. Анын астында бөлүктөр болот. Анан ошол бөлүктөрүнүн ар бирин алып туруп, бул телефон, мисалы батарейкасын алып туруп, же болсо чехолун алып туруп, мына ушу чехолду көрсөтүп туруп, мына ушул телефон десең, болобу? Болбойт. Анда болбойт. Мунун баары бириккенден кийин ошо телефон деген нерсе түшүндүрүлөт да.
Мисалы Бек Султан дегенде өзү айткандай эле, колуна алып туруп эле, бул колду карап туруп, бул кол эмес, бул Бек Султан десең болобу? Болбойт. Бек Султандын бүт турган турпатына биз эмне дейбиз? Бек Султан дейбиз. Бирок негизинен бул жерден көбүнчө нерсеге алып алгыла да. Нерсеге, элби? Нерсе, жаратылган нерселерге. Мында неме руху жок нерселер деп түшүнүп алсаңар болот. Мисалда деле бардыгы намаз окуучулар сажда кылды дейт го. Ушуну ар бири бирден эмес, бардыгы бир денеден сажда кылды деген. Ошондой. Эми бул жерден максат мисал да, бардыгы жалпылай бир жерде намаз окуп аткан билфеил да, жума намазы, анан баары сажда кылды. Сен айтып атасың, куллул мусаллин ясжудун дейсиң. Ошондо баарына өкүм бересиң. Бул жерде айтып атканы өкүмчү, өкүм. Ажзаларга берилбейт, жалпылай берилет да. Мисалы бирөөсүн алып туруп, жана телефон батарейкасын чыгарып алып, батарейканы көрсөтүп туруп, мына бул телефон десең болобу? Болбойт. Ошол саңар. Карасаңар, мен дагы окуйлу. Мислу инсан дейт. Инсанды экинчи мисал алып келиптир. Файнаху мажмуул хайван ва натиq. Инсан дегенде биз акылдуу, парасаттуу бир жандык деп түшүнөбүз. Мислу туллаб үчүнчү мисал экен. Яхмилуна саяра. Бир машинаны эмне кылды? Көтөрдү. Ай мажмуухум. Жалпылай көтөрдү да. Барды көтөрдү. Эч кандай ар бири көтөрүп чыккан жок. Баары көтөргөндө ошого күл деген өкүм берилет да. Күл дегенде ошондой баары көтөрдү деген. Бирөөсү көтөр десе бирөөсү барып көтөрө алабы? Көтөрө албайт. Ал бирөөсү барып көтөрүлгөндө же болсо бирөөсү бир бөлүгүн карап туруп, аны ошондой деп түшүнсөк, ал күл болбойт, ал күллият болот да. Валайса мурад яхмилуха куллу вахидин алал инфрат. Инфрат мақсад анил ажза да. Бал қад якуну қад хамилаха жамиухум ау мажму минхум. Көрдіңдер бе? Жалпылай көтергенде ошондой болот. Эми буга Курандан далил жигиттер Ал-Хаққа сүресинин 17-чи аятында Алла Таала эмне дейт? Ва яхмилу арша раббика. Алла Тааланын жараткан аршыны канча периште көтөрөт дейт? Яумайдин 8. Буга ошо күл деген эмне берет? Өкүм берилет да. Ошо баары көтөрүп тургандыктан да. Жана да Куранда хасаджадал малаикату куллухум ажмаун дейт го. Бардык периштелер бир денеден сажда кылды деген. Ошо деле буга мисал берсе болот. Эми карагыла жигиттер, биринчиси түшүнүктүү, экинчисин карайбыз. Экинчиси куллияту. Карагыла, та бар буда. Хия ал-qadiyatul lati, al-bil qadiyya дейт. Qadiyяны максатчы мындай. Маселе, калам, жумла, каваид, эреже деген маанилерге кете берет. Хия ал-qadiyatul lati fiha анда эмне бар? Сурун бар. Сур деген эмне? Тосмо. Сур деп өзүмдай чепти айтат да. Мурда чеп болгонго айландар. Тадул ошол далилат кылат ошол эмнеге? Ала истигроқ лафрат, афраттарын баарыны не кылат дейт? Камтып алат дейт. Бул аныктаманы сызгыла, бирок силерге сыза турган нерсе жанагы сур астына анан ала истигроқ лафрат деген жерди дагы сызып алышыңар керек да. Муну эми кантип түшүнөбүз? Урматтуу таксырлар. Мислу күллү инсан хайванын. Бардык инсандар жандык десе. Туурабы? Бардык инсандар жандык. Ай күллү фарди мин афрадил инсан юхкам алейхи бил хайвания. Ага дейт эмне? Ошол хайвания деген өкүм берилет дейт. Жандыгы. Мисал карасаңар, бул эми жанагынын эмеси болуп калды. Бул жанагы күллияту дегенде мунун астында эмнелер бар дедик? Афраттар. Мисалы азыр мен бизди баарыбызды мындай жалпылай айтканда адам, киши, инсан деп коет да, туурабы? Бирок ошонун астында бар да, мисалы сен бар, Ханафи, Бек Султан бар, мен бар, Саид Наби бар, туурабы? Аял эркек киши болуп, чоң кичинеси болуп бөлүнөт. Бирок ошол кичинекей ошол 1 жаштардагы баланан баштап 80 жаштагы аксакалга чейин аны адам дейбиз да, бир жандык дейбиз, акылдуу жандык.
Ошондо мисалы жалпылай кишинин аныктамасы эмне десе хайван натык дейсиң. Анын астындагы афроддордон дагы ошол бир жаштан баштап эсептегенде деле канчалык афрод болбосун, ага дагы хайван натык деген аныктама берсең түшөбү? Ооба, түшөт, дал келет да. Түшүнүктүү. Бул жанагы телефондо эмес жигиттер. Телефон батарейкасын чыгарып туруп, мына батарейкасын көрсөтүп туруп, бул телефон десең, анда туура келбейт. Бул куллиятуда жалпылай дагы ошол аныктаманы берсең болот. Анын афроддорун дагы өзүнө алып туруп, афроддордун өзүнө дагы хайван натык деп аныктама берсең болот. Түшүнүктүбү? Эми үчүнчүсү ал-куллию. Кулли дегени huwa alladhi la yamna'u nafsu tasawwur mafhumihi min wuqu'i sharika fihi kama sabaqa anna mathalna. Bunu aytkanбыз жигиттер. Жанагы муфрат мин хайсу кулли жузи жанын алып караганда дагы эки бөлүнөт дегенбиз. Кулли анан жузи болуп. Ошол жерде куллийдин эмне кылганбыз жигиттер? Аныктамасын айтканбыз. Бул эми кулли деп я менен келгени, бул берки кул анан куллиятунан дагы эмне экен? Башка экен да. 25-чи бетти карасаңыз 25-чи бетте келет. Хуаллази ал дейт ла ямна нафсу тасаввур махум мин уқуи шарика. Муну мисалын айтканбыз дегенде максат, мисалы бул жанагы өзүнүн шериктештерин тыйбайт деп айтып атпайбы? Мисалы инсан дегенде инсанын астында жанагы бул жанагы үстүнгө окшоп кетет. Инсан дегенде инсандын астында эмнелер бар? Ошол афроддор бар да. Ошол афроддорду тыйбайт, инсан дегенде ошо афроддордун баарын кошуп өзүнө камтып алганды кулли дейт. Мындай тоготор түшүнүп алгыла. Биринчиси кул дегенде бул бөлүнгөн нерсеге айтылат. Нерселерге, мисалы телефон, маркер болсун, камера болсун мисалы да. Анан куллияту болгондо бул сүйлөмгө айтылат. Жазып алгыла, сүйлөмгө. Көбүнчө сүйлөмгө айтылат. Анан сүйлөмдүн ичинде дагы ошол жанагы сурун тадул алал истигракыл афрад деп айтып атпайбы? Сур дегенде мындай бир чеги бар да. Чеги дегенде максат мисалы бизде жанагы куллул инсан хайван деп айтып атпайбызбы? Анан баъдул хайван инсан десең туура болот да. Мисалы куллу инсан хайван натык. Бардык адам заты бул акылдуу. Ал эми куллул не дедик? Баъдул инсан хайван десең туура болобу? Келбей калат анда. Баъдул хайван инсан дешиң керек да. Кээ бир жандыктар. Булар адамдар. Анткени башка жандыктар да толтурат. Түшүнүктүбү? Ушундай болуп, ошондо дагы жанагы ушинтип айтсаң, жана акылыңа да туура келет да, дал келет. Кул дегенде бул ошол эмнеге айтылат экен? Бөлүнгөн нерселерге айтылат экен. Ал эми куллия десе бул сүйлөмгө айтылат. Сүйлөм дегенде максат анда сур болгон сүйлөм да. Сурдан максат чек болгон. Кээде ошонун жанагыдай жарымын алат, кээде баарынын кабыл алат, Ушинтип жазып тургула, Анан үчүнчүсү кулли дегенде, жигиттер бул кулли дегенде бул мааниге айтылат деп жазып койгула. Кулли дегенде мааниге. Биз алдыңкы сабакта кулли маани деп эле кайра айтып атпадыкпы? Бул мааниге айтылат да. Сөзгө эмес, мааниге көбүнчө. Ошону жазып койгула. Анан экинчисиге биз жанагына мисал кылып айтып койсок болот экинчиге. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде куллу нафсин заиқатул маут деп айтып атат, Ар бир жан өлүм даамыны татуучу. Ошондо мисалы адамдар жалпылай дагы өлөт. Туурабы? Анан ар бир адам бир-бирден дагы өлөт. Мындай айтканда кайсы эле жандык болбосун, анын башына эмне келет? Өлүм келет. Негизинен бул куллу нафсин заиқатул маут деген жигиттер Куранда 3 жерде келет да. Биринчиси Али Имран сүрөсү канча дедик? 185, экинчи Анбия сүрөсү 35, анан Анкабут сүрөсү 57. Биз билебиз, мусулман болобу, капыр болобу, бир чын акыйкат нерсе бар. Аны баары
жокко чыгарылбайт, баары кабыл алат. Ал эмне? Ошол өлүм да. Төрөлүү деген сөздүн ичинде эле өз эмне деген сөз бар? Өлүү, төрөлүү. Төрөлүү ба? Төрөлөсүң, өлөсүң. Дүйнө кыска, убакыт кыска. Экинчисиге ошол мисалды айтып койсок болот. Үчүнчүсүнө жигиттер айттык, Үчүнчүсүнө биз мындайча айтканда, жанагы кулли дегенден максат бул жанагы муну нухатчылар эмне дедиле? Балага берке. Нахвичилер эмне дедиле? Накира болот да. Накира. Мааниге айтылынат, бирок накира да. Мааниге айтылынат. Эми карагыла, төртүнчүсү али жузу. Жузу дегенде ошо жанагы кулдун жарымы, жуз. Бөлүкчөсү. Хуаллади ятараккабу минху ал-кул. Ошо жүздөн эмне курулат дедик? Кул курулат. Жүздөн кул курулат. Мислу хайван ва натиq бинисбати лил-инсан. Эгер ошо жанагы инсанды ала турган болсок, кайра эле ага эмне? Хайван анан натиq деген нерсе эмне болот? Курулат дейт. Мисалы, хайван өзүнчө, натиq өзүнчө болуп туруп, экөө биригип туруп эмне болот? Кул болот да. Бешинчиси ал-жузияту. Жузия дегенден максат бул жанагы куллиятунун неси? Жарымы. Хиял кодияту. Карасаңар, тиги куллиятуда дагы хиял кодияту деп келген, мында да хиял кодияту деп келди. Аллати фиха сурун, аркы куллиятундагы аллати фиха сурун деген, бирок бул ал жерде сур кул бар, бул жерде сур баат бар да. Мындай айтканда ошо чектеп алганы жалпылай чектеп албайт. Жарымын чектеп алганда бул жузият болот да. Жарымыны чектеп алат. Эми бул жанагы булардын атайын ушундай жигиттер, башка китептерди дагы окуйбуз балаган неменен мантыктан. Ошондо жанагыларды айтат. Жанагы бизде жанагы аксар деген сөз бар го? Аксарият деп коет. Көпчүлүгү. Анан баат кебирлери. Анан дагы эмне деген? Жамиа деген баары. Кул баары. Дагы эмне деген сөздөр бар? Ушундай атайын булардын өздөрүнүн сөздөрү бар да жигиттер. Атайын мантыкчылар ошону жазып чыккан. Мислу деп баадул хайван инсанун. Кээ-бир жандыктар булар инсан болот. Эгер куллул хайван инсанун десең туура болобу? Жок, анда туура болбойт. Куллул инсан хайван десең туура болобу? Жок, болбойт. Баадул хайван инсан. Эгер сен бул жерде баадкачы аксар деп койсоңор деле болот. Кээ-бир жандыктар булар инсандар. Жандыктардын баары эле инсан эмес да, арасында мисалы ат бар, эшек бар дегендей, курт кумурска бар дегендей, сойлоп жүрүүчүлөр дегендей бар, туурабы? Булар деле жандыкта. Бешинчиси бүтү. Эми алтынчысы жанагы куллийдин ясы бар. Ошонун неси жарымы, жузи. Хуаллади ямнау нафсу тасаввури мафхумихи. Жосом хуаллади ямнау нафсу тасаввура мафхумихи мин уку шарика. Карасаң, берки куллийде ла ямнау нафсу тасаввура болчу да. Бул жердечи ямнау нафсу тасаввура болот. Тигиде ла ямна тийбайт болчу. Мунусунда эмне экен? Тият да. Мин уку шарика мислу Мухаммад ва Халид деген. Муну биз нахвичилердин тили менен эмне деп айттык эле? Жок. Нахвичилердин тили менен. Хабар. Жок, аламда. Алам энчилип ат да. Ар биринин өз-өзүнчө. Ар биринин өз-өзүнчө. Мисалы Мухаммадун Салихун. Мубтада хабар. Мантыкчыларда мавду махмул. Же болбосо Мухаммад болсо бул жанагы махкум алейхи, Салих болсо махкум бих. Эми ушундай бир нерсени беатибар ар тараптан карап атат. Файда, эми бул жерде пайда бар дейт, бул нерсени максат. Сабабу тасмиятихи би кулли кал инсан. Жанагы куллиге бул инсан, адам бул жанагы кулли маани деп айтып атпайбызбы? Ошентип аталган себеби дейт.
Liannahu mansubun ilal kull. Antkeni al kulga emne kılat? Mansub bolgat. Wa huwal majmu'ul hayvan ma'an natiq. Qanday ele jandıklar bolbosun alıp öz alınca pikir kıla alады, oylana alады dей турган болсак, ал эмне болот? İnsan болот да. Турабы? Wa sababu tasmiyatihi bi juz'iyyi. Juz'i деп айтканы ka Khalid. Misal, liannahu mansubun ilal ajza, antkeni al jana gafratlarga aytılınat. Allati fil insan, insanda var al. Misal, Khalid degende hiç kaçan biz аны Farasqa же болсам başka nerse kirgize albayбыз da. Liannahu fardun min afradihi. Fardun min afradil insanda. Adamdın aslındağı afratlar. Adam bu janagıday kulli aytılgan mani. Bihada nakun qad intahayna min bayan mabadi muqaddimat as-sawrat wa sanabda bi maqasidiha wa huwa qawlu sharih. Mına bu yerden de biz oşal janagı biz başında aytkanbız jigitler. Janagı mantık ilimi tilge aytışqa oңойлуу эки баптан турат дегенбиз, tasavvur анан tasdiq. Oşal tasavvurдун mabadisi bul эмне дегенбиз? Kulliyatul khamsa дегенбиз да. Hem oşa kulliyatul khamsaga çeyin biz dilalan öttük, dilalan 3'e böldük. Aqliya, tabiya, vadaya qılçı. Anan oşantık bölüp gelip azırına kulliyatul khamsani öttük, anan bayanı kulval, kulliyanı alarda öttük. Hem biz negizden oşul birinci babtın mabadilerini büttük da. Dolayısıyla birinci babga kirişe turgan nerselerdi büttük. Erten keyingi sabah inşallah oşul birinci babtı toluk bütöz. Keyingi sabah mene toluk bütöz. Hazır bu жерде айтып атканы ошол макасидке кийинги сабак келебиз, ва хуа кавлу шарих деп айтат.